Акыркы учурда интернет алдамчылары көбөйүп, жарандарды ар түрдүү ыкма менен алдашууда. Буга чейин милиция кызматкерлери тарабынан оорулуу балдарга жардам берүү максатында жарандардан миллиондогон сом алдап алган ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектүү жаран кармалган. Буга мисал жакында эле жардамга муктаж болгон Хамза аттуу инибиз ошонун аты менен жамынып, Инстаграмдан логиндерин, сүрөттөрүн коюп, адамдарга жазып, адамдар болсо көптөгөн суммаларды которуп ишкен. Көңүл буруңуздар, алдамчылар өз максатына жетүү үчүн ар түрдүү амалдарга барышууда. Шилтемелер чыныгы сайттарды окшоштуруп имитациялайт жана ниети бузуктар алардын аталыштарына окшогон аттарды колдонушат. Эсиңизде болсун, эгер сизге Instagram, Facebook, Telegram жана башка социалдык тармактардан ар кандай шылтоо менен акча сурап жазса жана жөнөтүлүп турган картанын номерин көрсөтсө, эч акча которууга шашылбаңыз. Ага өзүңүз чалып, билдирүүнү чындап алып жибергенин тактаңыз. Шылуундар чыныгы муктаждардын номерлерине окшош номерлерди жана алардын сүрөттөрүн да колдонушу мүмкүн экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Алданып калбаңыз. Урматтуу жарандар, ушул жана башка сыяктуу интернет алдамчыларга кабылсаңыз, 102 номерине кайрылыңыздар. Сак болуңуз.